Бишкек шаарындагы Комсомол көлү 6-июлда сезонун ачкан. Учурда бул жерде сууга түшүүчүлөрдүн көп экенин көрүүгө болот. Ал эми алардын коопсуздугун караган куткаруучулар жетишсиз. Элдердин поток көп болуп атат. Ошого карата бизге куткаруучулар, тез жардам машинасы, анан патрулдук кызматтар керек болуп атат. Кандай десем, ушул күндө мына 2 күндүн ичинде эле элдер сууга түшкөндү билгени бар экен, билбегени бар экен. Мунун ичинде адам чөгүп аткан мезгилдер болуп атат. Күндө бир 3-4 адамды куткарып атабыз. Бул жерде эрежеге ылайык куткаруучулардан тышкары тез жардам көрсөтүүгө медициналык кызматкерлер, тартипти караган сакчылар турушу керек. Тилекке каршы алардын жок экендиги маалым болду. Аба ырайынын ысышы менен Бишкек шаарында жайгашкан Комсомол көлүнө күндө келип жүздөгөн жарандар сууга түшөт. Ал эми бул жерде техникалык эрежелер толук сакталбаганы көрүнүп турат. Бардык куткаруучуларга мына ушул жалгыз кайык гана кызмат кылат экен. Ал эми кайыктын дагы абалы эрежелерге туура жооп бербейт. Бул жакта азыр экөөбүз эле, эки эле адам, спасатель, куткаруучу азыр бизге жетишпейт. Чынын айтканда, кайыгыбыз болсо бир аз мындай айтканда оор абалда. Ошого карабай ушуну колдонуп куткарганга аракет кылып атабыз. Күнүнө 2-3 адамдай чөгөт, чарчап, кээ бири ичип алып түшөт. Бул менен сүзө аласыздарбы? Бул менен сүзө алабыз эми. Бирок муну менен жетишибиз, балким жетишпей калышыбыз мүмкүн да. Бул аябай бир оор абалда кайык, бирок ошого карабай жетишкенге аракет кылып атабыз. Мына ушундай кайыктан, бияка келсеңиз, ушундай кайыктан канчоо бар сиздерде бүгүнкү күндө? Бирөө эле, ушул эле. Ушул эле кайык бар, Ооба. Сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин так сактоо маанилүү. Жөнөкөй эрежелерди билип жүрүү өмүргө келген коркунучтардан оолак болууга жардам берет. Калган түшкөндөр эми түшүп эле атат, жээкке түшсүн, түшө албагандар. Түшкөндөр түшө берсин, эмне дейбиз башка? Терен жактарына арбаш керек, бутуң тырышып калса калкышың керек да. Калкысаң эс алып турган таш түшүшүң керек да. Бутуң тырышып калсаң суун ичине кирип кетесиң да. Адам чөгүп алса чачын тартасың да. Тай жерден кетпей, тереңги жакка кетип калбай, ошо коопсуздукту сактап түшүп жүрмөй. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жыл башынан бери 38 адам сууга чөгүп каза тапкан. Алардын көпчүлүгү 18 жашка чейинки жаш балдар. Жыл башынан бери бул сууга чөккөн адамдардын жалпы саны азыркы учурда 38ге жетти. Мисалы үчүн ошо белгиленген эмес или андай даяр эмес көлмөлөргө түшүүсү, сууга түшүү жок деген тактайчалардын илинген жерлерге барып түшкөндөн кырсыктар капталып кетип атат. Андан сырткары спирттик ичимдерди ичип сууга түшүп, ошонун ары каза болуп калган жарандар болуп атат. Ошо биздин жарандарга айтып кетмекмин, ушу баардык коопсуз эрежелерин сакташ керек. Андан сырткары ата-энелер дагы өзүнүн жаш балдарын кароосуз калтырбаш керек. Балдардын сууга түшүү учурунда коопсуздук эрежелерин сактоосуна ата-энелер, улуулар дагы жоопкерчиликтүү. Ошондой эле тыюу салынган көлмөлөргө сууга түшүүгө болбойт. Андыктан тактайчага жазылган эскертмелерге маани берүү зарыл. Бул сууга түшүүнүн коопсуздугу дагы ошондой эле эс алууга кандай болсо, так эле ошондой ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилигин талап кылат да. Мисалы, ошол эле биз жана айтып өткөн сууга түшүүгө ылайыкташылган жерлерде атайын ошол уюм болобу же жеке менчик тараптан болобу, атайын ушундай мисалы мындай баннерлер, эскертүүлөр, суунун түшүүнүн эрежелерин баарын жаздырып ошону койдурулат да. Мисалы, бул жерде азыр коопсуздук эрежелери боюнча тактайчалар барбы? Толук жетиштүүбү? Тереңдиги мисалы. Эми тактайчалардын өзүңөр буякта көргөзүлгөн, биле беришинде көргөзүлгөн бүт. Атайын мына буйлар коюлган, куткаруучулар жүрөт биягында. Ошо бүт мунун баары ошо коопсуздукту камсыздоого кирет да. Өлкөдө сууда сүзүү мезгили жай айынын аягына чейин уланат. Ал эми тыюу салынган көлмөлөргө сууга түшүүдөн алыс болуп, коопсуздук эрежелерин так сактоо коркунучтардын алдын алат. Бакберди Баязбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.